Кызыл-Омпол кенинде титаномагниттен тышкары фосфор, цирконий, торий жана уран бар. Уран болгону 0,0015%ды түзөт. Титаномагниттин болсо көлөмү 13-14 миллион тонналык запасы бар деп атат. Титаномагнит өзү абдан катуу, бирок темирден жеңил. Мисалы ошол iPhone 15 титаномагниттен жасалып атат корпустары. Титаномагнит көп көлөмдө Кытай менен Россияда чыгат экен, эки өлкө менен тең сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул медицинада, аэрокосмостук өндүрүшкө колдонулат экен. Биз да өндүрсөк, дүйнө жүзүнө экспорттой алабыз. Келечекте титан губкасын чыгарсак, анын тоннасы эле $8.000 кем болбойт экен. Эсептик анализдин негизинде көп минералдуу жана металлдуу комплекстүү Кызыл-Омпол кенинин экономикалык потенциалы $80 миллиард кем эмес болуп турат. Сиздерге дагы пресс үчүн дагы айтып коеюн, 1 кубометр рудада орточо үлүштү айта турган болсом, 1 тоннада уран 0,0015%, торий 0,0032%, фосфор 0,0098%, цирконий 0,03%, ал эми ошо бир кубта 17 килограмм титаномагнит бар. Иштетилбей жүргөн акыркы жылдары 195 лицензия мамлекетке кайтарылды. Алардын баарын мындан ары мамлекет кошулуп жана өзүбүз иштетүүгө даярданып жатабыз.